Саламатсыздарбы? Мен БМП клиникасына Кыргызстандан, Чүй облусунан Беловскийден келдим. Бул экинчи келишибиз. Биринчи келгенде балам көчөгө чыгып кетет деди. Кайт, бер дегендерди билбейт эле. Азыр үйдө кайтты. Кошуналарга чыкканда кайтып үйгө келишти, үйлөндү. Дефектологдорубуз айтып атат азыр, аябай понимание кирип атат деп. Биздики аутист болгон үчүн энди сразу анага чыкпайбыз, акырындап, бирок аябай өзгөрүштөр жакшы болуп атат. Мен бардык дебейм го, ата энелерге аутистерди таштап койбосун, кичине болсо да эл адамдарга, обществого киришке жардам бериш үчүн личинок алышыңыздарды суранам. Биз БМП клиникада не только аутизмдер, бүт ЗПР, ДСП, башка өтө көп өзүнүн натыйжаларга эришкен балдарды да көрүп атабыз. Биз үмүтүбүз чоң. Кудай кааласа, мектепке чейин дагы бир личина алып кетебиз деген үмүттөбүз. Өзгөрүштөр бар. Азыр бул жака личина баштаганбызда кичине чоктугуну болуп атат, бирок аябай жакшы. Биз келгенибизде жакшы кабыл кылат, Аллахка шүкүр. Келгенибизде аябай шарттары жакшы, мамилелери жакшы. Келгенибизден ыраазыбыз. Бул негизи түшүнчөлөрү бизге да билинип атат. Бирок логопед, сенсорикада бурун апарганбыз, личинадан кийин дагы апарганбыз. Ошол дефектолог айтып атат, аябай пониманиялар пайда болгон депчи. Бизге үйдө мисалы үчүн өзү суу ичкенди, не кылганды, өтө шоктуктары калып атат да. Понимание дегенде 30% пониманиясы ашкан. Кудайыма шүкүр. Уйкулары жакшыланды. Мындан кичине карындашы бар. Алга кичине мээрим ашты, түшүндү. Ошо кичине кыз экендигин, өзүнүн кичине экендигин аябай түшүндү. Биз эмес, биздин кошуналарыбыз айтып атат. Энди бизге анча билинбестиги да мүмкүн, сырттан караганда биздин кошуналарыбыз айтып атат, аябай балаңыз өзгөрүп атат деп. Ошону менен биз сүйүнүп, дагы экинчи жолу личинага келдик. Баардыгыңыздарга БМП клиникасынын рекомендую дегендей келиңиздер. Биз Инстаграмдан көрүп өзүм таап келгенмин. Азыр бирок менден көп элдер сурап атат. Ошондон мен адрес берип, телеграм берип жөнөткөндөр экөө келип кетти. Бирөөгө туура эмес диагноз коюлган экен, ЗПР деп. Ал жеңил диагноз менен алардан келип личина алып кетишти. Аларга бирок жатканга неме кылбапты. Жеңил диагноз болгон үчүн үйгө личина жазып бериптир. Бул жакта бир эле ошо неврологический эмес, башка немелерге дагы өзүнүн немелерин берет экен, жол жоруктарын айтат экен. Алар бул жерге келип, алар бул жактын немеси менен аденоид, мурдунда аденоидду да алдырып кетти. Бул жакта рекомендациясы менен. Рахматыбызды айтып калабыз. 10 күндүк личинабызда бош убактыбыз жок почтичи. Палатабызга түшүп кичине эс алганы 1,5 саат, тамактанганда гана киребиз. Основной личиналарга кетип убактыбыз кетет. Рахмат сиздерге.